إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى мақтаулар болсын, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салауат және саламдар болсын. Құдайға шүкіршілік болсын, шындап эле. Мына қайра бүгін жұма намазына келіп отырабыз. Оқыған жұма намаздарыбызды Құдай Таалам қабыл етіп, ибадатта болсын, илимде болсын, жашоодо болсын, дем алып шығарғанда дағы бардығы рахат менен, жеңіл жол менен, ес алу менен иш жүзүнө ашырылышына Құдай Таалам өзі қуат берсін. Кече жақында көрдік, кейбіріміз нар барып, бері алып келді, көрдіңіздер. Ағаларыбыз, аталарыбыз, кейбір аталар, ағалар десек, жап-жаштар деле. Ушундай болду. Мына bir үйдө кайнатасы өтүп кетсе, көп өтпөй жолдош өтүп кетсе, кайра эле мынакей 40 күн болду. Бирөөнүн мына бир тууган күйөө баласы өтүп кетти. 37 жашта. Дагы бирөөнү көрдүк. Инисинин жаназасын окуганбыз, эртеси агасынын жаназасы болуп кетти. Ушундай экен, омолтук мөр. Ошондон Кудай эмне кылсын, баарыбызды сактаган болсун. Дайыма баланын туулганына эмес, турганына сүйүн деп ата-бабаларыбыз катып айткан. Турганы десе бизде байып кеткени деп түшүнүп алган күндөр болгон. Жок, турганы деген аман эсен турабы, жашап атабы, өзүнүн оокаты менен өзү айлекпи, ушулардын баарын камтыйт экен негизи. Ошого biz daima Kudayga şükürçülükte айтышыбыз керек. Анткени Алла Таала Куранда эмне деген? Бисмиллахир-рахманир-рахим. La in shakartum la azidannakum. Эгерде шүгүр келтирсеңер, кандай гана жакшылык бербейин, ошого шүгүр келтирсеңер, аны үстөккө босток ашыргандан ашырам дейт. Мисалы, эркек киши аялын кадырлап, аялын жакшы көрсө, эмне болот? Аялын барган сайын өзүнө жакшы көрсөтө берет. Тескерисинче, аялы күйөөсүн сыйлап, жакшы карап, жакшы көрө берсе, ошол күйөөсүн барган сайын болот, сүйкүмдү көрсөтүп коет экен. Мына ушундай экен да. Ошондуктан ар бирибиз дегеле мына колуңузду карап алып деле. Кудайга шүгүр, жашнакай, биртекени кармайм десем кармайм. Бутуңузду карап алып басам десем басам. Көзүңүздү карап, мен көрөм деген адамды көрөм. Көрбөй калган жокмун деп мындай шүгүр кылыш керек экен. Мына ошондон аңгем эмне болот? Жашообуз барган сайын ар бир кыймылыбыздан рахат алып, өрнөк алып жашаганды үйрөнөт экенбиз. Ошого Hazreti Umar radıyallahu anh'un мындай сөзү бар экен. Bismillahirrahmanirrahim. لو نادى منادي من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم مجمعون إلا رجلا واحد خرسانزر إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون هو ولو نادى مناد أيها الناس إنكم داخلون النار إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون هو. Муну мааниси мындай: эгерде бир асмандан бир жар салган бир жарчы түшсө, ошол жарчы түшүп алып митип айтса, бүттүңөр бейишке киресиңер, бирок бирөө эле кирбей калат десе, мен корком, ошол мен болуп калбаймбы деп. Hazreti Umar айтып жатат. Болбосо Hazreti Umar радıyallahu анху ислам динин кабыл алган, мусулмандардын халиф падышасы, толтура сыпаттары бар. Hazreti Umar radıyallahu anh ислам динин кабыл алганда эмне болду? Ислам дини жария дават кылынды, жария, жар салынды кадимкидей. Жария дават кылабыз деп. Кыскасы сыпаттар толтура. Умар адилеттүү, эгер бир чечим кабыл аламаса, ал туура чечим кабыл алат. Эч ал баласына, тууганына тияка тартпайт ал. Ар качан калыс чечимди кабыл алган киши. Кыскасы ушуга окшогон сыпаттар толтура. Ошондой болсо деле, анан 10 сахаба бар билесиздер, бейиш менен сүйчүлөнгөн. Ошонун бирөөсү да ким? Hazreti Umar radıyallahu anhu. Ушул деле эмне деген? Ошолорго жетсе деле жанат айтып атат. Эгерде деп, салыштырып айтып атат. Асмандан bir жарчы келип, Кудай Тааламдан bir жарчы келип, ылдый түшүп келип туруп, кыйкырып, "О, элдер, бүттүңөр бейишке киресиңер, бирок араңардан бирөө гана бейишке кирбей калат" десе, ошол мен болуп калышы мүмкүн деп корком дейт. Эми тескерисинче айтып атат, дагы кайра. Эгерде кайра да чакырык салса дейт, бүттүңөр
тозаққа түшесіңер, біреуіңер ғана бейішке шығасыңар десе, ошо бейішке мен шығып қалсам екен, шығып қалар бекем деп Құдайдан үміт қылам дейді. Бәрі аяққа деле шықпай қалам ғой дейді. Бары кірбегенде мен деле кірбеймін деп отыр. Ошо үчүн ешқачан мен дебептир да. Бүгүнкү күндө кээде эмне болуп калатабыз? 5 мал намаз окуп, кичине ачамча арабча үйрөнүп алып, адал арамды кичине үйрөнүп алып, мынагу мусулманчылык, мынау бузукулук деген үйрөнүп алып, эмне болуп атат? Мен бейишке кирбегенде ким кирет эле деген сыйп мынатип, ба Шакирдамыл айткандай, устазыбыз өтүп кетти ал киши. Аксакал устазыбыз. Тезекке тойгон корозой деп атты, катып айткан. Не какаясың тезекке тойгон корозой болуп деп. Мынатип, мен бейишке кирбегенде ким кирет деп мынантип алып. Ушундай болуп калып атпайбызбы кээде, турабы? Жаныңызга келсе жөөлөп басып, турчу бияка дегенсипчи. Эмне деп мынантип атасына да ушинтип сүйлөйт. Кайнатасын дегеле тоготпой бет мисалы кээде. Мынантип карап, "Ассаламу алейкум, алейкум салам" деп мынандай андай болбойт да. Негизи пайгамбарыбыздын жанында дарат маселелерин Hazreti Ali radıyallahu anhu пайгамбарыбыздан эч качан түз сурабаптыр. Айландырып, орысча айтканда через деп коет го, бирөөлөр аркылуу сурап жүргөн. Бир мисал айтайлы, улуу сөздө уят жок дейт. Кеч келе баягы суюкту чип кете берет, не кылайын дегенде жуунушум керекпи же дарат алышым керекпи деп сураганда, сурап берчи, бар атаман сурап берчи дейт, кайнатаман. Дегенде пайгамбарыбыз күлүп жооп берет экен. Дарат эле алып койсоң, ага да неме болбойт. Гусул жууну милдет болбойт. Жөн эле дарат сынат болду дептир. Көрдүңүз, ошо маселелер. Бүт баарын парда менен сүйлөгөн. Кээ бир учурлар болуп калатпайбы? Түз эле мисалы кызыңыз болсо, түз эле келет экен да. Сизде кыз бар экен, биз иншалла 5 мал намаз окуйбуз, кызыңызды мага бербейсизби депчи. Биз Кудай жолунда бекем адамбыз. Төптү сизден сурайт экен. Төптү деле келет мындай эле. Кызыңыз бар да, ушу кызыңызды мага бербейсизби депчи. Кызыңызды ала эле келе ушинтип айтып атат. Тоготпойт да. Алып алгандан бүттү, сизди тегеле тоготпойт деген сөз ал. Ошон үчүн ар бир нерсенин пардасы бар да, орду бар. Адамга адеп керек, тартип керек. Буга да бир мисал. Бул буякта турсун. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Меккеден Мединаны көздөй көчтү. Турабы? Көчүп барышты. Көчүп баргандан кийин Абу Айюб ал-Ансари сахаба билесиздер. Атайын үйүн 2 кабат кылып курган экен. Не максатта? Конокторум келип калса, үстүнө чыгарып берем деп. Ушундай кенен киши болгон экен. Мээси жеткен экен, 14 кырым мурун эле. Ушу 2 кабат кылайын деп 2 кабат кылып салган экен. Максаты эмне? Кожо көрсүнөн эл көрсүн эмес. Ушу конокторду кенен каржы тозуп алайын деп. Анан пайгамбарыбыз барат, баргандан кийин үстүнө чыкпайсызбы десе, эмне дейт ал киши? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, "Жок, мен эшиктен келип төрменики дегенде болбойн" дегенсип, эмне дейт? "Мен астына эле жатайын, кой. Үстүнө өзүңөр эле жата бергиле" дейт. Ошол убакта Абу Айюб ал-Ансари жаңы үйлөнгөн болот. Бүгүнкү биздин күнүмдүк жашоодо колдонуп аткан термин менен айтканда бала айында болот. Бала айында. Бала айын билесиздер деп, жаңы үйлөнгөн жигит менен кыз башка эчтеке көрүнбөйт көздөрүнө, экөөнүкү тең. Ошондой учур болот. Анан айтат, "Экөөңөр үстүнө жашагыла" дегенде, анан макул деп анан үстүнө чыгып кетет. Үстүнө чыгып кетип, Абу Айюб ал-Ансари радıyallahu anh өзү айтып берип атпайбы? Корктук дейт, кайра үстүнө чыгып алып. "Мен үйдүн бир бурчунда болдум" дейт. "Аялым экинчи бурчунда" дейт. "Уктаган жокпуз" дейт. Тип-тике бойдон ошо бурчка такалып мынантип алып түнөдүк дейт. Таң артканча. Таң артканча бурчка такалып алып мынантип өттүк дейт. Эмне үчүн? Пайгамбар дуал үстүндө, үйдүн ичинде нары бери басканда биздин буттарыбыздын таманы Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын төбөсүнөн түш келип калбасын, сыйлабастык болуп калбасын деп ошентип таң арттырдык дейт. Анан эртесинен түшүп барып айтып атпайбы? Алланын элчиси, экинчи кабатка өзүңүз эле чыгып уктаңызчы дейт. Эмне болду десе, биз түнү менен келин балаңыз экөөбүз тең эмне кылган жокпуз? Уктаган жокпуз дейт. Уктаган жокпуз. Арабтарда келин бала деген сөз жок, бирок бизде бар да. Аялым деп айтат, кыргызчалаштырып айтып атам сиздерге. Ошо келин балаңыз экөөбүз тең эмне болдук? Уктай албай калдык. Эмне болду десе, биздин тамандарыбыз сиздин төбөңүзгө түш келип калат экен. Дегенде эмне болмогула, эчтеке болбойт деген жок. Пайгамбар күлдү, жылмайып. Макул анда деп пайгамбар экинчи кабатка көтөрүлдү. Алар астыңкы кабатта калды. Өзү ошондуктан атаңды карап тээп жатпа, улуу даражалуу элге эмгеги сиңген адамдарды тээп баспа, атаңдын алдынан баспа деген сөздөр ушактан келип чыгат.
Аярда сыйынып кеткен жоқ ешкім. Сыйлап атады жөн эле. Сыйлап. Мисалы Азирет Умар сөзім үшімен жиынтықтайын. Не деген? Мадина шаарында бақылдайды. Үнен біреу бақырып атады дейді бірөөсі. Екеуі бақылдашып сөйлесіп атады дейді. Ешкім жоқ дейді. Дүмінелей героз деп атады қырғыздар мұны. Не дейді? Оозуна келген оттап сүйлей бергенде қырғыздар героз дейді. Улууна карабайт, кичүүнү карабайт, келин кыз, ешкимди карабайт. Бакылдайт мына монтип алып. Ошолордун баарын кыргыздар героз дейт. Оозун алып жетпеген героз дейт. Мына ошондой героздук кылып атканда пайгамбарыбыздын кайнатасы Азирет Умар радыйаллаху анху дейт? Эй, туугандар дейт. Конок экесиңер дейт. Үнүңөрдү акырын чыгарып, сый келип, сый кеткиле деген да. Сый келип, сый кеткиле. Жөн жүрүп жөнгө адегин сакта деген сөз да бул. Ошон үчүн ана сөзүн ушинтип айткан экен. Iyyakum wad-dina fa inna awwalahu hammun wa akhirahu harbun. Ошондуктан динге аяр мамиле жасагыла, динге бекем мамиле жасагыла, кылдат карагыла. Ошо илимдүүлөрдү гана бекем кармаңыздар. Мына бул жерде имам бар, имамды гана кармаңыздар. Туура эмес болсо да имам жооп берет, туура болсо да имам жооп берет. Имамды эле этеген кармай бериңиздер. Шариатта мына болот деди, болот. Ушул киши жооп берет. Негизи да. Мисалы, эмне үчүн? Тартип болуш үчүн. Ошондой кылып Умар радыйаллаху анху айтат, диниңерди этият мамиле кылгыла. Башталышы күйүт менен башталат. Эгер туура мамиле кылбасаңар, акыры согуш менен бүтөт дептир. Ошон үчүн сен капыр, мен мусулман болуп кетип кээде. Ошо динди терең түшүнбөгөндүктөн болот экен. Ошондон Кудай сактаган болсун. Мазхабыбызга бекем бололу, акыйдабызга бекем бололу, шариаттын негизинен алынган үрп адат, салтыбызга бекем бололу. Ошондо биз эч ким не кыла албайт, ары бери тоголото албайт экен, буза албайт экен. Амин. Алла таала жүзүбүздү жарык кылган болсун, эки дүйнө оору сыркоодон сактаган болсун. Жума намазыбызды улантып, андан ары 5 мал намаздарыбызды кадимкидей окууга насип кылган болсун. Келечекте элибизге, жерибизге жана ислам динин дүйнө жүзүнө жайылта турган аалым, кары, көрөгөч, акылман, даанакер жана кыдыраталар акелерибиздей акылман, тилекмат акелерибиздей тил чечен ушундай мыкты элчилерибизди да Кудай таалам биздин арабыздан чыгарган насип кылган болсун. Жана могул жерде да суранып кетиптир. Оору атабыз дейт, ооруларына Кудай таалам шифа берген болсун. Жана уулду боло албай атабыз дейт. Ушул жуманын урматында, ушу шариат маселе Алла таала өзү эмне кылган болсун, келечекте элибизге, журтубузга кызмат кыла турган, өмүрү менен, багы менен, эси менен болгон асыл тукум урпактарды, балдарды, кыздар, небере чеберелерди насип кылган болсун. Валхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматка. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.